Кутмандуу күнүңүздөр менен, урматтуу көрүүчүлөр. Адаттагыдай эле сиздер менен Молду Сейит Мамбетакунов агайдын демилгеси менен уюштурулуп, Бала Сагын студиясы даярдаган Кайнар булак программасы. Анын алып баруучусу Бегимай Алмамбетова. Бүгүнкү биздин программада кесилиштерге толгон берүү десек болот. Анткени бир караганда эч кандай байланышы жоктой сезилген темалар, бирок жан дүйнөбүздүн мозаикасын толуктап турчу чоң бөлүктөр тууралуу маек курмакчыбыз. Андыктан биз менен кызыктуу саякатка, сиздерди ойлонто турчу окуяларга жана жашоого башкача көз караш менен кароого мүмкүнчүлүк берген видеороликтерди көрүүгө даярданыңыз. Окуучулар, студенттер деги эле бардыгысы бай болгусу келет эмеспи? Бул суроого жоопту ТВ1-22 группасынын студенттери Жолдукбек кызы Медина, Адылбекова Айдай жана Чапаева Мерим тарабынан тартылган Марина айым тууралуу сюжетти көрө аласыз. Yo, check this out. Саламатсыз дарбы. Меня зовут Богданова Марина. Я сама белоруска. Мне 33 года. Я приехала сюда, чтобы покорить мир Кыргызстана. Приехала сюда для того, чтобы, так сказать, познакомиться со страной. Так сказать, очень хочется поработать с другими людьми, с другими нациями. И поживя здесь 2 года, я поняла, что здесь очень много наций, национальностей, потому что в университетах учатся люди с разных стран. То есть у меня есть возможность еще выучить другие языки, такие как английский, кыргызский. Вот. Мне это очень интересно, потому что у меня есть 2 высших образования. Я по образованию тренер-преподаватель, а также я юрист. Сколько смс-ок. В этой стране очень много возможностей, и я эту страну очень полюбила именно за это. Почему? Потому что здесь можно максимально реализовать себя как личность, как человека, у которого есть очень много целей, и государство кыргызское дает эту возможность, и чему я очень благодарна. Здесь у меня свой интернет-магазин, также уже 4 стационарных магазина. Вот. К сожалению, в своей стране, где я жила, это было невозможно сделать. В своей стране я могла только заниматься интернет-торговлей. Здесь я могу заниматься не только интернет-торговлей, но еще и развивать сеть. И, в принципе, это не только одна из моих целей, чтобы расшириться и создать какую-то огромную свою, так сказать, сеть большую, да, о которой будут знать, в принципе, все, не только в стране Кыргызстан, но и в странах Советского Союза, вот, ну и, в принципе, не только. Господи, какой бардак опять, ё-моё. Ладно. Сейчас, может, они на улице играют? Мы сейчас посмотрим, на улице они или нет. Здравствуйте. Она подруга. Она может быть не только мамой, но и подругой Богдану. То есть у них свои секреты. То есть в дальнейшем, в будущем, это очень сильно ему повезло на самом деле. Он может с ней поделиться любым секретом. Что у тебя в школе было? Все хорошо? У нее есть 3 основных качества. Это доброта, любовь и трудолюбие. На работе много обязанностей и дома много обязанностей, которые она должна выполнить. Если человек не выполнил свои обязанности, то я вижу, что у него начинается тревога, переживания и плохой сон, наверное. Я говорю, кто... И вызвала такси, 6-й заказ.
с Олей согласовала. Прежде всего, она тоже человек, и у нее есть эмоции, которые накапливаются, и выброс этих эмоций должен происходить либо в работе, либо, конечно же, просто в обыденности. На самом деле сложностей, насколько я понимаю, для себя и лично их не существует. Есть какие-то препятствия, которые, в принципе, очень легко можно сделать. Марина заботливая, Марина каждый день позвонит. Там, где я что-то, может быть, пропущу такой момент, чтобы там родителей, как у них дела, что Марина постоянно с ними на связи. Мы же специально здесь выбрали помещение изначально для магазина, чтобы можно было, например, спуститься, подняться, то есть для удобства. Ну и, соответственно, привезли сюда склады для того, чтобы, опять-таки, было максимально удобно. Трудолюбивей человека и человека, который верит в свое ремесло, свое, да, свой продукт какой-то, да, то я не встречал людей. И это не заключается в материальных, то есть. Я работаю не для зарплаты. Я работаю в удовольствие. Маринадың қолында иштеп атканыма жарым жылдай болуп калды. Марина аябай эмгекчил адам, өзүнүн жумушун аябай жакшы көрөт. Чарчап атса дагы ар дайым баарына жакшы мамиле кылат. Я потихонечку начинаю разговаривать на кыргызском. То есть я, конечно же, не нашла учителя, который меня обучит, с которым бы я, конечно, встречалась каждый день. Конечно, здесь хочется остаться на побольше. На самом деле, пока как таковых планов о переезде нету. То есть нам здесь нравится, мы здесь живем. И я считаю, что нужно здесь и сейчас жить. О будущем думать, конечно, хочется. И на это существуют определенные планы, которые потихонечку осуществляются. Я, конечно, все понимаю, но вы так усложняете работу, что у меня просто шок. Кто работает, тот всегда получает взамен какие-то ресурсы. В данный момент это деньги, эмоции и так далее. Вот. А так очень много людей здесь боится что-то делать. Не надо бояться, надо просто брать и делать. И кто бы что ни говорил, кто бы что ни сказал, вообще ни на кого не смотреть, никого не слушать. Потому что здесь очень много людей, которые говорят, да у тебя ничего не получится, да ты ничего не можешь. Вообще отключить голову, никого не слушать, слушать только свое сердце и идти вперед. Это вот эти куртки, да? Мне очень интересно познавать каждого из людей, которые со мной работают, раскрывать их как личности и принимать их такими, какими они есть. Если я вижу какие-то хорошие качества, стараюсь на них ставить акцент для того, чтобы работа была максимально продуктивной. Бирок кандай болсо деле баарыбыз эле башыбыздан өткөргөн күндөрдү эстеп, ностальгияга түшүп, убакыттын баалуулугуна ынансак керек. Ностальгия демекчи, сиз бул сөздү кандай түшүнөсүз? Менин түшүнүгүмдө ностальгия башыбыздан өткөн убакыттын жана азыркы учурдун ортосундагы көпүрө. Себеби көз ирмемдер кандай болбосун дайыма жүрөгүбүздөн орун алып кала берет. Ошондуктан сиздерге эң сонун учурларды эстете турчу кыскача видеоролик даярдалды. Аны жазган студенттер Дүйшөнбек уулу Нурмухаммед жана Замирбек кызы Айзада сиздерди эң жылуу сезимдерге бөлөп, убакыттын белектерин баалоого мүмкүнчүлүк берет деген үмүттөбүз. Кайрадан кечигип жатам. Дүйшөмбү оор күндөрдүн бири болду. Үзгүлтүксүз жолугушуулар, иштер, чалуулар, эртең мененки тамактанууга да убактым болгон жок. Ар дайымкыдай. Эгерде бүгүнкү күнүм ушинтип башталып жатса, мен чуркабай эле коюшум керек болчу. Балким жөн эле убактымды текке кетирип жатсамчы. Кечиресиз. Бул сиздики эмес беле? Рахмат. Мен байкабай калыптырмын. Бул велосипед өзүнүн пайдалуулугунан мурда эле өтүп кеткен.
велосипед илгертен бери мага ак ниет кызмат кылды. Бирок азыр ал аябай чечим. Мен Балким алмаштырганга убакыт келди. болушу мүмкүн. Бирок билесизби, кээ бир нерселерди алмаштырыш өтө оор. Өзгөчө алар жакшы күндөрдү эскертип турса. Кээде мындай жолугушуулар жашоодогу эң жөнөкөй нерселердин да аягы бар экенин эскертет. Бирок бул жолугушуунун аягында кандайдыр бир жылуулук, адамгерчиликтүү бир нерсе бар. Саламатсыздарбы, ардактуу замандаштар. Сиздер менен мен Малика Денистанова. Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук университетинде чоң иш-чара болуп жатат. Иш-чарада инклюзивдик билим берүү системасындагы эл аралык практикалык конференция өтүп жатат. Конференцияда азыркы учурдагы билим берүү системасы заман талабына ылайык келеби? Ар бир мүмкүнчүлүгү чектелген баланын укуктары корголуп жатабы деген актуалдуу суроолор көтөрүлүп жатат. Ошондой эле буга чейинки болуп өткөн жетишкендиктер, мүмкүнчүлүктөр жана тоскоолдуктар талкууланат. Жогоруда белгиленгендей, бул эл аралык конференцияда Кыргызстандагы инклюзивдик билим берүүнүн актуалдуу маселелери көтөрүлдү. Буга өлкөбүздүн билим берүү тармагындагы алдыңкы мугалимдер жана эл аралык уюмдардын өкүлдөрү катышышты. Негизги маселе өзгөчө муктаждыгы бар балдардын сапаттуу билим алышын камсыз кылуу болду. Бүгүнкү күндө билим берүү жөнүндө мыйзамдын негизинде инклюзия деген бөлүмү бар, киргизилген. Бүгүнкү күнү майыптуулугу бар балдарыбыз орто мектептерде билим алууга толук мүмкүнчүлүгү бар. Бирок шарттары ыңгайсыз болгондуктанбы же кандайдыр бир деңгээлде ошол майыптуулугу бар балдардын ата-энелеринин шартына ылайык келбегендиги үчүн көп учурда булар мектептен билим алыша албайт. Бирок билим алган балдар бар, бирок алардын санын айта албайм. Чын анткени мен башка тармакты карагандыктан ал так санын айта албайм. Бирок ошондо дагы баары бир биздин мыйзамдарыбызга айрым толуктоолорду, тактоолорду киргизишибиз керек. Инклюзия бул бүгүн эле чыгып калган нерсе эмес. Биз бул 2019-тан бери инклюзия жөнүндө айтып келебиз. Бирок ошону такшалтып, толук кандуу иштеш үчүн айрым тактоолорду киргизишибиз керек. Инклюзивдик класстарда иштөөдө ийгиликтерди айтууда, анткени бул инклюзия эгер майыптуулугу бар бала менен жанында кадимкидей эле ден соолугу бекем болгон, чың болгон бала окуганда, эгер бул балдардын үйүнөн туура тарбиялап, туура бир багыт берген болсо, бул балдар тиги балдар менен чогуу чаран баягы өнүгүүсү да, өрчүүсү дагы жакшырат да, бул алдыга жылат. Ал эми баягы коомго аралашпай, үйдө эле отурган бала менен эл менен баарлашып, баягы чогуу ойноп, чогуу бир нерсени билип, курбулары менен жүргөн балдардын аалам таануусу дагы бул башкача болот да, кеңирирээк болот. Конференциянын катышуучулары инклюзивдик билим берүүнүн жаңы ыкмалары жана ийгиликтүү практикалары менен таанышышты. Алардын бул туурасындагы ой пикирлерин угалы. Негизги тоскоолдук бул болсо биринчиден мамлекеттик органдардын
ошо инклюзивдүү билим берүүнүн толук кандуу маанисине жетпеген учурларыбыз көп. Ошол эле алыс кетпей билим берүү министрлигинин курамынын ичинде деле. Андан тышкары албетте коомчулукта бул маселени толук кандуу түшүнбөгөн учур бар. Бир эле мисалы жердеги мектептин адистери, мугалимдери инклюзивдүү билим берүү бул майыптыгы бар адамды үйүндө отуруп окутуу деп эсептейт мисалы. Анан кийин мектепке мониторинг менен барып калып, кандай маселе болуп атат, инклюзивдүү билим берүү боюнча деген суроо сунсак, ал бизде бар, мынча бала үйүндө окушат дейт. Бул ошол жерден эле түшүнсө болот. Эгер билим берүү системадагы адамдар инклюзивдүү билим берүүнү түшүнбөсө, анда башка адамдар жөнүндө сөз жок. Инклюзивдик билим берүү адилеттүү жана тең укуктуу коомду куруунун маанилүү элементтери экенин ырасташты. Конференцияда Кыргызстандагы ар бир бала үчүн билимди жеткиликтүү жана сапаттуу болушун камсыздоо милдет деп жыйынтыкташты. Бул конференция эл аралык кызматташтыктын аянтын камсыздоо үчүн маанилүү аянты болду, деди жыйынтыктоочу сөзүндө Жусуп Бала Сагынатындагы Кыргыз Улуттук университетинин биринчи проректору Шамшиев Алайбек Бурханович. Чыгарылышыбыздын жыйынтыгында бизнес дүйнөсү бизден дайыма өнүгүүнү жана жаңы идеяларга бай болууну талап кылат. Ал эми ностальгия артка кылчайып карап, басы өткөн жолубузду баалоого мүмкүндүк берет. Бирок биз мурунку менен жашап калышыбыз керек. Заманбап тенденциялар дайыма эле коопсуз боло бербестигин эстен чыгарбайлык. Ошону менен биз чыгарылышыбызды жыйынтыктайбыз, бирок мен сиздер менен коштошкум келбей жатат. Биздин берүүбүз жакты деп ойлойм. Кийинки берүүдөн жолугушканча сак саламатта калыңыздар.